Мына ошону менен катар эле бүгүнкү күндөгү биздин диний мекемелердеги болгон жаңы долбоор аркасында бүгүнкү күнгө чейин 1800ге жакын окуучулар чыкты. АВЭП коомдук уюмунун кесиптик шыктарга окутуу долбоору 2019-жылды ийгиликтүү аяктап, 2020-жылга бир катар пландарды түздү. Аталган долбоор алгач 2014-жылы өз ишин баштаган. Долбоордун максаты медреседе билим алган окуучуларга кошумча кесип үйрөтүү менен бирге инсандык жактан өсүп өнүгүүсүнө салым кошуу болуп эсептелет. Заявка берүүгө баарыбыздар активдүү катышып, өзүңүздөрдү көрсөтүп, мына биз ушул проектке кире алабыз, бизде шартыбыз бар. Bizde baldarımız var, okutulgan kızlarımız var deb жанталаштыңыздар. Бүгүн өтүлгөн иш-чарада 2020-жылга мерчемделген иш план менен тааныштыруу максатында түштүк аймагындагы медресе мүдүрлөрүнүн катышуусунда маалыматтык жыйын өткөрүлдү. Эми быйылкы жылы долбоордун планы тууралуу айта кетсек, ушу түштүк чергесинде быйыл долбоорго да кошумча 3 медресени кабыл алуу боюнча пландарыбыз бар. Эгерде кызыккан медреселер болсо, атайын кызыгуу каттарын тапшырат бизге. Ал тапшырылган кызыгуу каттардын негизинде долбоордун өзүнүн талаптары бар. Ошо окуучулардын саны боюнча, бүтүрүүчү класстагы окуучулардын саны боюнча, себеби кесип берүүдө биз ошо бүтүрүүчү класстагы медресенин окуучуларына көп басым жасайбыз, себеби алар кесипти алгандан кийин бир аныкталган бир убакыттын ичинде ошо алган билимин унутуп калбастан дароо ишке орношуу, алган кесибин колдонууга өтүшү керек да. Долбоордун алкагында билим алган окуучулар кошумча өнөр үйрөнүү менен бирге заманбап жаңы ыкмаларды да чогуу алып кете алышат. Көпчүлүгү иш орду менен камсыз болгону долбоордун жогорку деңгээлде иш алып барып жатканынан кабар берет. Долбоор менен иштешүүнү каалаган медреселер атайын билдирүү жасап, коюлган критерийлерге дал келиши керек. Буга кошумча иш кагаздарын жүргүзүүнүн эрежелери тууралуу да кенен маалыматтар айтылды. Кулинардык иш боюнча, компьютер боюнча, устачылык боюнча, ширетүүчү боюнча, тамак аш жасоо, компьютерде иштөө, англис тили боюнча сабактардан өтүштү да. Булар ошол балдардын эртеңки өздөрүнүн жашоосуна абдан керектүү кесиптик шыктарды алышты. Азыр биз даже ошол талдоо жүргүзүп атсак, ушул курстарды бүтүргөн балдар медреседен кийин ошол кесип өздөрү үйрөнгөн кесип боюнча иштеп аткандар бир топ экен да. Демек алардын жашоосуна, кийинки турмушуна бул абдан пайдалуу болуп атат. Ушул демек биз мындан ары да колдойбуз долбоорду. Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору алгач 3 медресе менен иш баштаса, бүгүнкү күндө медреселердин саны 28ге жетти. Бул жылдар аралыгында долбоор жаштар арасында лидерлик сапатты, толеранттуулукту, атуулдук жоопкерчиликти күчөттү. Жалпы эле диний медреселерден бүткөн окуучуларыбыздын басымдуу пайызы атайын барып туруп, эртеңки күнгү коомдун ордун табыш үчүн, келечегин ачыш үчүн, бир кесиптин ээси болуш үчүн ар кандай кесиптердин артынан журналистика боюнча, айтайлык технологиялар боюнча, же болбосо атайын тил боюнча, же болбосо укуктук, юридикалык кесип боюнча өздөрүнүн тандаган кесибинин аркасында жогорку билимдерди алып атышат. Аталган долбоор менен иштешип келе жаткан медреселерде бир топ жетишкендиктерге ээ болгондорун айтышат. Бул АВЭП коомдук фонду, бул Кыргызстандагы жалпы медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору боюнча иштеп келишет. Биз Ош шаарындагы Умум Мухаммад медресеси бул долбоорго 2 жыл катарынан катышып, анан өзүбүздүн талаптарды айттык дагы. Анан ошол менен биз компьютердик класс ачканга жетиштик. Биздеги компьютердик класс өткөн жылдын сентябрь айында башталды дагы. Ошол эле жылдын 2019-жылдын сентябрынан декабрына чейин 2 жолку бүтүрүүчүлөр чыгарылды да. Жалпы бүтүрүүчү 21 окуучу бүттү компьютердик классты. Азыр алардын алдыңкы ошо бизден бүткөн балдар телевидениелерде жана коомдук иштерде атайын компьютерге керек болгон жерлердин баардыгында иштеп атышат да. Өзүнүн кесиптери менен. Биздин өзүбүздүн эле медреседе дагы атайын ушул компьютердик сабактарды өтүп, анан да кагаз иштерине жардам берип жатышат. Белгилей кетсек, долбоор АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан колдоо көрсөтүүдө. Мунун алкагында жалпы 1700дөн ашуун улан кыздар кошумча кесип үйрөнүү курсун аякташты. Долбоордун алкагында жаштардын жумуш менен камсыз болушу бүгүнкү күндө 65%ды түзүп жатат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Ата мурас алып келген уят сыйыкка